өз элинин бактысына өзү жазгандай энчилеш гана эмес, жаратман дагы боло алды. 1917 жылдагы Октябрь социалисттик революциясынын дем менен бүтүндөй дүйнөнүн картасы өзгөрүп, баардык элдер өз жеринин ээси болууга аракет жасаган мезгилде ар биринин бактысына жараша мыкты уулдары чыкты. Жүздөгөн улуттар өз мекенисиз калып, башка элдердин жеринде жашоого мажбур болгон. Азыркыга чейин калкынын саны миллиондорго жеткендигине карабай, этностук мекени болбогондор көп. Бактыга жараша биздин элдин тагдыры башкача болду. Анткени тагдыр чечээр мезгилде Кыргыздын мыкты уулдары чыкты. Алардын бири бүгүн сөз болчу Жусуп Абдрахманов. Бул эми анын расмий документ болгон өздүк делосу. Алы Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик коомдук саясий архивинде сакталуу. Алы 1923 жылы Абдрахманов мамлекеттик жогорку кызматта иштеп жаткан мезгилде ачылып, 1933 жылга чейинки маалыматы жазылган. Ушул бир папкага толбогон эмгек биографиясында улуу жазуучу Кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков жазгандай 1000 жылга тете өмүр жатат. Анда ошол даңктуу өмүр тууралуу сөз башынан болсун. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы азыркы Ысык көл районундагы Чиркей айылында туулган. Азыр ал улуу инсандын ысымы менен Абдрахманов аймагы деп айтылып калды. Дал ушул азыркы Жаркынбаев айылы улуттук лидердин кичи мекени. Жусуп Абдрахманов көлдөгү колунда бар үй бүлөнүн уулу болгондуктан ошол эле учурда атасы Абдраман дагы алысты көрө билип, баласын 1912 жылы жакын жердеги айылга орус тузем мектебине алып барат. Ошентип Жусуп араб тилинде каттанып, билимдүүлөрдөн болуп чоңоет. 1915 жылы Караколдогу башталгыч мектептен билимин уланткан. Бирок 16 жылдагы үркүм менен коштолгон улуу көтөрүлүштө үй бүлөсү менен Кытайга качып, 1 жылдан кийин жөө жалаңдап кайра келген. Ошондо ата-энесинен ажыраган Жусуп иниси Токо менен тоголок жетим калат. 1 жылдан кийин кайтып келген өспүрүм орусча билгендиктен Караколдогу гарнизонго ат багар болуп иштеп баштайт. 1918 жылы идиректүү өспүрүм жаңы заманды аңдап коомдук иштерге аралаша баштайт. Андан туура 1 жылдан кийин Кызыл армияга жазылып, жылга жетпеген аралыкта катардагы жоокердин эскадрондун командирлигине чейин жетет. 1919 жылы алыгач Верныйдагы командирлик курстан, андан кийин Ташкенттеги аскердик жогорку мектептен окуйт. Ошол эле жылдары Түндүк Жети Суу фронтунда падышанын бийлигин кайрадан орнотууну көздөгөн ак казактарга каршы согушка дагы катышкан. Жүрөктүн үшүн алган аскерлер далай шаарларда жаңы курулуп баштаган совет бийлигин кулатууга дагы жетишкендиги маалым. Аларга каршы согуш ого эле каргашалуу болгон. Бирок үркүндү көргөн Жусуп үчүн коркунучтуу нерсе аз эле. Оорусуна байланыштуу аскерден бошоп келген Жусупту тарыхый милдет күтүп турган. Анткени 18ге эми гана толчу өспүрүм Түркстан комсомолунун президиумуна мүчө болгон эле. Анын партиялык мамлекеттик кызматтагы эмгек жолу ошентип башталган. Жөн гана кызмат эмес, келечекте ал баштаган улуу инсандар иштечүү жаңы замандын шартындагы мамлекеттин өзүн түптөө милдети турган. 1920 жылы РКСМдин 3-чү съездине делегат болуп барып, Владимир Ильич Ленин менен президиумда бирге олтуруп, алгачкы жолу революция лидери менен жекече дагы баарлашкан. Демек, Ленинге кыргыз жери менен эли тууралуу айткан алгачкы кыргыз Жусуп Абдрахманов болгон тура. Дал ошол тарыхый жолугушуу болочоктогу башкы комиссардын дегеле кыргыз элинин тагдырындагы бурулуш окуя эле. Анткени ошол күндөн баштап жаш комсомол Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетин курууну ойлонуп, пландап, анын миң түрдүү жолдорун издеп баштаган. Кылымдар бою жердеп келген мекенде эми советтик системанын шартында жаңыча куруу керек эле. 1920 жылдын ноябрынан Жусуп Абдрахманов бүтүндөй партиялык ишке өтөт. Алгач партиянын Капал, Талдыкоргон уездерине шаар комитеттеринин жооптуу катчысы, андан соң Пишпек уездик шааркомунун уюштуруу бөлүмүнө башчы болуу менен Каракол уездик шааркомунун катчысы кызматындагы аркалаганы маалым. Ошол мезгилде жаш жетекчи Кыргыздын башка дагы
Абдикерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев сындуу жетекчилер менен тоолуу Кыргыз облусун түзүүгө жарым-жартылай жетишип, бул алардын алгачкы аракетинин аягына чыкпаган жыйынтыгы катары тарыхта калды. Кыргыздарга өткөндө кут эки жолу түшкөн дешет. Биринчи кут Жусуп Абдрахманов болуп түшсө, экинчи жолку кут Исхак Разаков болуп түшүптүр. Бирок түшкөн кутту кут сыягындай күтүп ала албаптырбыз. 1924 жылдын 28 апрелинде ошол кездеги Совет мамлекетинде эң жогорку бийлик болгон Большевиктер партиясынын Ревкомунун Борбордук комитетинин Орто Азия бюросу аймактагы республикаларды улуттук аймактык белгилери боюнча жерин бөлүштүрүү тууралуу токтом чыгарат. Натыйжада убактылуу аймактык комиссиялар уюшулган. Атап айтсак, өзбек, түркмөн, кыргыз, казак жана тажиктер борбордук комиссиянын курамына жаңыдан түзүлгөн республика жана автономиялардын ар биринен 3төн өкүл кирген. Алардын катарында Жети Суу облусунун аткаруу комитетинде иштеп жаткан Иманалы Айдарбеков менен Ташкентте жайгашкан Түркстан автономиясынын борбордук комитетинде бөлүм башчы кызматын аркалаган Жусуп Абдрахманов да болгон. Мына ошол 10 кишиден турган комиссия Орто Азиядагы элдердин жерге, мамлекетке ээ болуу тагдырын чечкен эле. Албетте, ар улуттун өкүлдөрүнөн турган жетекчилер ар бири өз мамлекети, эли үчүн көбүрөөк аймакты ээлеп калуу максатында болушкан. 3 ай бою иштеген комиссия 15-16 сентябрда Түркстан АСРнин борбордук аткаруу комитетинде кесексиз жыйын куруп, анда кыргыз элинин жумушчу дыйкандарынын атынан сүйлөгөн кызматкерлердин сунуштары эске алынып, Түркстан Советтик Республикасынын аймагынан чыгып, өзүнчө автономиялуу облус түзүүгө укук берилген. Чечим дароо эле атайын комиссия менен кошо Москвага акыркы сөздү айтуу үчүн жиберилет. Кара Кыргыз бюросунан Жусуп Абдрахманов баштаган Зульфибаев жана Яңгулатовдор барышып, келечектеги автономиялык облустун уюштуруу жана чарба маселелери, географиялык орду, мүмкүнчүлүгү жана келечеги менен Союздук улуттук эл комиссариатын тааныштырышкан. Ошол эле жылдын 1-октябрында Москвадагы Компартиянын саясий бюросунун кезексиз жыйыны болуп, Орто Азиядан барган делегаттардын сунуштары менен чечимдери талкууланган. Жусуп Абдрахманов жөн гана катышып калбай, кыргыз жеринин таламын талашып, тарыхы жана маданияты менен Орто Азиядагы башка элдерден кескин айырмаланган кыргыздар үчүн Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүүнүн маанилүүлүгү тууралуу доклад жасап, талаш тартыштарга катышкан. Натыйжада 1924 жылдын 14 октябрында Кеңештердин бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин чечими менен Түркстандын аймагын улуттук өзгөчөлүктөрүнө карап атайын токтом чыгарган. Ошол тарыхый документте Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүү дагы каралган. Ошентип кыргыз элинин улуттук мамлекеттүүлүгү башталган. Аны менен катары кыргыз жеринин азыркы географиялык аймагы бөлүнгөн. Мамлекеттин тагдыры чечилип жаткандагы ошондой тарыхый милдетти Жусуп Абдрахманов баштаган улуттук лидерлер өзүнө алган. Анын борбору болуп, ошол кезде Пишпек деп аталчу азыркы калаабыз бекитилген. Ошентип кыргыз эли менен кошо жери дагы акырындык менен Совет бийлигиндеги татыктуу ордун ала баштаган. Бул жогоруда аталган лидерлердин көп жылдык тынымсыз аракетинин алгачкы майрам болчу жеңиши катары тарыхта калды. 1925 жылдын апрелинде Жусуп Абдрахманов Россия коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин Орто Азия бюросунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысына орун басарлыкка жөнөтүлөт. Ошол эле жылдын августунда Ташкенттен Москвага Россия коммунисттик партиясынын борбордук комитетине чакырылат. Аталган бөлүм партиянын жергиликтүү бийликтерди түзүү, статистика жана аппаратка кадрларды тандоо иштерин жүргүзгөн. Демек, ошол мезгилде бул кызмат тарыхый мааниси зор иштерди жасаган деген жыйынтык чыгат. Анткени жогоруда айтылган улуттук мамлекеттерди түзүүдө мына ушул Абдрахманов иштеген аппарат ошол жумушту координациялаган. Демек, Сталин Абдрахмановта өзгөчө лидерлик уюштуруучулук жөндөмү бар экенин даана байкаган тура. Антпесе Орто Азиядагы жаш кадрды борбордук аппараттагы маанилүү жумушка дайындамак эмес.
Ушул жерден дагы бир акыркы мезгилде ачыкка чыккан тарыхый маалыматты айтпасак болбос. Москвада жүргөн Абдрахмановду 1925-жылы СССРдин Тышкы иштер элдик комиссариаты атайын жумушчу сапар менен Персияга жөнөтөт. Азыр өлкө Иран Ислам Республикасы. Тышкы соода инспекциясынын өкүлү катары барган Адистин сапары 1925-жылдын 6-июнунда Россиянын Мешхеттеги башкы консулдугунда расмий катталган. Жумушчу сапар ошол жылдын 1-августунда Абдрахмановдун Ташкентке келиши менен аяктаган. Ошентип Москваны бардык тепкичтерде жада калса дипломатияда дагы сынаган тура. Демек, келечектеги башкы комиссар Кыргызстанда гана эмес, бүткүл союздук деңгээлдеги эң кадыр кадрлардын бири болгон деп айтууга ишенимдүү далилдер бар. Чет өлкө менен маанилүү байланышты түптөө мезгилинде катардагы жөнөкөй кызматкер албетте жиберилмек эмес. Ошол мезгилде Персияда нефтинин запаста алып, Англия, Германия баштаган ири державалар ортосунда талашка түшкөнү дүйнөлүк тарых барактарынан маалым. Баалуучу эки затка Советтер Союздагы кызыгып, ал үчүн башкалар менен тирешүүгө дагы даяр эле. Жусуп Абдрахманов ошондой мезгилде Персияга, мусулман өлкөсүнө жумушчу сапар менен туп-туура 2 айга жөнөтүлгөн. Баса, ал Персияга расмий өкүл катары дипломатиялык паспорту менен барганын дагы бир жолу баса белгилегим келет. Демек ал Кыргыз элинен чыккан алгачкы советтик дипломат тура. Ошол жылдын май айында Кара Кыргыз автономиялуу облусу Кыргыз автономиялуу облусуна айланат. Анткени 1920-жылы түзүлгөн Казак интеллигенциясынын Кыргыз АССР Казак АССР болуп өзгөргөн эле. Демек, ар бир улут тарыхый ордун өз аталышын алып баштаган учур болгон тура. 1926-жылдын 1-февраль күнү Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасы түзүлгөн. Бул учурда Жусуп Абдрахманов Москвада Борбордук комитетте инструктор эле. Чечимди эң жогорку бийлик болгон РССРдин Борбордук комитети кабыл алат. Ошол жылдын ноябрь айында Жусуп Абдрахманов мекенине келип, Кыргыз АССРнин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басарлыгына дайындалат. 1926-жылы Кыргыз АССРине удай эле анын борбордук бийлиги түзүлө баштаган. Ал кезде анын мүчөлөрү тагыраагы өкмөттүк структураларды жетектегендер комиссар деп аталчу. Мисалы Касым Тыныстанов эл агартуу, Иманалы Айдарбеков юстиция комиссарлары болушкан. Жусуп Абдрахманов болсо ошол өкмөттү жетектеп, эл комиссарлар советинин төрагасы болгон. Демек, өкмөт деген түшүнүк келгендеги анын биринчи жетекчиси. Кийин ал кызмат министрлер советинин төрагасы деп дагы аталып, эгемендүүлүк жылдарында премьер-министр болуп калды. Жусуп Абдрахманов баштаган жетекчилер дароо эле союздук республикалардан артта калбай, инфраструктуралык долбоорлорду дагы ишке ашырууну баштаган. Бир эле мисал, 1928-жылы Москвада болуп, Фрунзе токмок темир жол тармагын 1929-жылдагы курулуш планына киргизүүгө жетишет. Мындан сырткары Кыргызстанды бүткүл союздук эт азык-түлүк трестине коштуруп, Фрунзеге эт комбинатын, кантка кант заводун, ошондой эле ирригациялык маселелерди чечүүчү чүй-стройду курууда дагы ат көтөргөс салымы бар. Бул иштер анын таржымалындагы узун тизменин кыска гана бөлүгү. Эртең менен борбордук комитетте болдум. Жана борбордук комитеттин саясий бюросунун токмок тилкеси тууралуу материалдары менен тааныштым. Саясий бюро тилкенин Фрунзеден токмокко чейинки курулушун 28-29 жылдардагы мөөнөтүн чектеп жатат. Анын көчүрмөсүн бербей коюшту. Мен анын формулировкасын жакшы билип алдым. Борбордук комитеттен чыккандан кийин бир кичинекей кагазга 28-29 жылдары Фрунзеден токмокко чейин тилкени куруу маселесин чечиш керек. Андан башка кандай каалоо болмок эле деп жазып алдым. 1932-33 жылдардагы атайын жалган-ачарчылык, дыйкандарды зордоп колхоздоштуруу жана кулакка тартуу, советтик демократизмден чегинүү, өлкөнүн башына түшкөн эбегейсиз курмандыктар, социалисттик түзүлүштөгү жана ички партиялык уюмдардагы лениндик принциптердин бузулушу менен Жусуп Абдрахманов эч келише алган эмес. Ошол мезгилде
коңшу Казакстанда ачкачылык болуп, анда 4 миллиондон ашкан өлкө калкынын дээрлик жарымы кырылып калган. 1933 жылы 13 майда Кыргызстандагы эгиндин ысырапталышы жана жок кылынышы жөнүндө Борбордук комитетте токтом кабыл алган. Сентябрда болсо биринчи катчы Александр Шахрай менен Эл комиссарлар советинин төрагасы Жусуп Абдрахманов кызматтан алынат. Жусуп Абдрахманов кеңеш бийлигин орнотууда, социалисттик түзүлүштү чыңдоодо, жер суу реформасын ишке ашырууда, сабатсыз элди туташ сабаттуулукка жеткирүүдө, жеке чарбадан бирикмеге өткөрүүдө, көчмөн элди отурукташтырууда, диктатордун алдында керт башын тобокелге салып, тентип келген казак элине азык-түлүк бөлүштүрүп, массалык кыргындан сактап калууда, Кара Кыргыз, Кыргыз автономиялуу облустарын, АССРин түзүүдө, райондордун, облустардын административдик бөлүнүштөрүн иштеп чыгууда, республиканын картасын, 5 жылдык алгачкы пландарын, экономикасын, финансы каражаттарын, курулуш долбоорлорун бекитүүдө, советтик партиялык аппараттарды уюштурууда, жетекчи кадрларды тандоодо, жаштарды жогорку окуу жайлардан окутууда, дээрлик Кыргызстандын саясий, маданий, социалдык, руханий өнүгүүсүндөгү маселелерди чечүүдөгү эмгеги эбегейсиз зор. Ал кылымдарда бир жаралчу, улуттук лидер.